Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакта баардыгыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүн биз биология предметине 9-класстар үчүн эң кызыктуу темалардын бири болгон селекция, организмдердин маданий формаларын өзгөртүү жолу деген темага көңүлүбүздү бурабыз. Селекция сабагын өтүүдө ийгиликтүү жетишкендиктерге жетиш үчүн биз алтын эрежелерге көңүл бурсак. Берилген маалыматтарды кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Сабак учурунда берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Мына ушул алтын эрежелердин негизинде бүгүн биз керектүү маалыматтарды ала алабыз. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар. Биринчи, селекция жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Экинчи, темадагы жаңы терминдердин түшүндүрмөлөрүн өздөштүрөбүз. Үчүнчү, өсүмдүктөрдүн сорттору жана жаныбарлардын породалары жапайы тегинен эмнеси менен айырмалангандыгын анализдейбиз. Төртүнчү, маданий өсүмдүктөр келип чыккан борборлор жөнүндөгү маалыматтарды тереңирээк окуп үйрөнөбүз. Балдар, биз селекция илими боюнча ботаника курсунан, зоология курсунан дагы аз болсо дагы маалыматыбыз бар. Бүгүн мына ошол селекция боюнча тереңирээк дагы көп маалыматтарды алабыз деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда селекция боюнча байыркы мезгилдерде эле адамдар жапайы өсүмдүктөрдүн ичинен желүүчү өсүмдүктөрдү издеп таап, алардын уруктарын, мөмөлөрүн, тамырларын пайдалана башташкан. Уруктарын сээп, жашаган жерлерине жакын аймактарда өстүрүшкөн. Адамдар отурукташып жашап баштаганда эле өсүмдүк жыйноодон жана жаныбарларды аң оолоодон азык катары колдонуучу түрлөрдү өстүргөнгө жана бакканга өтүшкөн. Мындай учурда түрлөрдүн чектүү гана санына, мисалы жаныбарлардын 20-га жакын, өсүмдүктөрдүн 150-ге жакын түрүнө адам баласынын көз карандылыгы жаралат. Бүгүнкү күндө маданийдан өсүмдүктөрдү жана үй жаныбарларды жапайы тектери менен салыштыруусу алгачкы түрлөрдү адам таанылбагандай өзгөрткөнүн далилдейт. Бүгүнкү селекция боюнча темабызда темадагы негизги терминдерге тереңирээк көңүл бурушубуз керек. Себеби бул терминдер биздин мындан кийинки өтүлө турган темаларга дагы аябай зарыл керектүү терминдер. Биринчи, селекция деген эмне? Селекция латын тилинен которгондо тандоо, ылгоо дегенди түшүндүрөт. Селекциянын натыйжасында өсүмдүктөрдүн көп сорттору, жаныбарлардын көп породалары пайда болууда. Ал эми ушул эле селекциянын ичинде негизги 2 терминге басым жасайбыз. Ал биринчиси сорт деген эмне? Сорт бул сырткы, ички түзүлүшү, тиричилиги, функциялык белгилери, даамдык сапаты боюнча окшош, өзүнчө чарбалык мааниге ээ болгон өсүмдүктөрдүн тобун айтабыз. Ал эми порода деген окшош тукум куучу белгилерге жана айлана чөйрөнүн таасирине окшош реакцияга ээ болгон адамзат жараткан организмдердин бирдигин айтабыз. Мына ушул терминдерге басым жасалат. Бул терминдерди биз жатка билишибиз керек. Себеби мындан кийинки бардык көпчүлүк сабактарыбызда мына ушул терминдер негизинен колдонулат. Ал эми буга чейин селекция илимине бир топ окумуштууларыбыз көптөгөн салымдарды кошкон. Бирок ошолордун ичинен бизге ботаника курсунда кыйыштыруу боюнча чоң эмгектерди жараткан илимий селекциянын негиздөөчүсү
мөмө дарактарынын сортторун түзүүгө зор салым киргизген окумуштуу Иван Владимирович Мичурин жаңы ыкмаларды колдонуу менен мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн көп сортторун чыгарган. Андан кийинки экинчи дагы бир селекцияга өтө чоң салым кошкон орус окумуштуусу селекциянын генетикалык негизин түзгөн, дүйнөлүк масштабта маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгыш борборлорун аныктаган орус окумуштуусу генетик, ботаник Николай Иванович Вавилов болгон. Бул эки окумуштуудан башка дагы көптөгөн окумуштуулардын селекция боюнча сорт аныктап чыккан сорттору, породалары бар. Ошолордун ичинен Мичуриндин убагында АКШда көрүнүктүү селекционер Лютер Бёрбанк деген аргындаштыруу ишин баштаган. Ал кайнаалынын данексиз сортун, өрүк менен кайнаалынын гибридин, бүлтүркөндүн тикенексиз сортун чыгарган. Андан башка дагы бул селекция илимине кыргыз селекционерлери дагы чоң салым киргизген. Алардын айрымдарына мисал келтирсек, пахтанын кыргыз 3, кыргыз 5 сортторун Айдарбеков, Тороев, Голосов деген илимпоздор сортторду аныктап чыккан. Ал эми күздүк рапс, күздүк арпа бул Юдахин тарабынан чыгарган сорттор болуп эсептелет. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын негизги өзөгүн түзгөн видеого көңүлүбүздү бурабыз. Мына ушул селекция боюнча биз мына ушул видео аркылуу дагы азыркы билип аткан, түшүнүп аткан билимдерибизди дагы тереңдетебиз деген ойдомун. Видеону көрөбүз. Бул видеодо негизинен ошол селекциянын биз жогоруда айтып өткөндөй эле маалыматтары айтылат. Жана ошол селекциядагы негизги өзгөчөлүктөр. Мисал үчүн биз жогоруда айтып өткөндөй эле селекция латин тилинен которгондо тандоо, ылгоо дегенди түшүндүрөт дедик. Адам баласы байыркы жапайы түрлөрдөн керектүү болгон өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун, жаныбарлардын адам баласы үчүн пайдалуу болгон породаларын, микроорганизмдердин штамды акырындык менен өздөрүнүн жашоосунда колдоно башташкан. Элдик селекциянын элементтери биздин заманга чейин эле бир нече кылым илгери Египет менен бир нече кылым илгери Египет менен Месопотамияда өрчүгөн. Алар курма дарагын колдо чаңдаштырышкан. Илим менен билимдин өнүгүшү адамдын өсүмдүктөргө болгон таасирин күчөттү. Маданий өсүмдүктөрдүн сорттору көбөйдү. Цивилизациянын өнүгүшү менен кошо селекция илими да өнүгө баштады. 18-кылымдын аягында өнөр жай селекциясы жаралат. Селекцияда ар кандай организмдердин сөзсүз түрдө түшүмдүүлүгү жана кирешелүүлүгү башкы маселе катары каралат. Бул албетте өсүмдүк сортунун жана жаныбар породасынын негизги критерийлери болуп саналат. Сөзсүз түрдө албетте сапаттык көрсөткүчтөрү да чоң мааниге ээ. Мисалы, ар түрдүү заттар камтылгандыгы,
мөмөнүн сакталуу мөөнөтү, зыянкечтерге туруктуулугу да эске алынат. Адамдардын негизги максаты жапайы жаныбарларды акырындык менен үй жаныбарларына көнүктүрүү максаттарын ишке ашыра башташкан. Мындан биздин жанагы селекцияга бир канча салым кошкон окумуштуубуз, орус окумуштуусу, генетик, ботаник Николай Иванович Вавилов 20-кылымдын 20-30 жылдарында көптөгөн континенттерге 60-тан ашык экспедицияларга барып материал чогулткан жана аны талдап, маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгуу борборлору жөнүндөгү окууну түзгөн. Ал негизги 8 борборду бул жерде көрсөк, ошол өсүмдүктөрдүн төпкү теги чыккан борборлорду аныктаган. Ал кайсы борборлор? Түштүк Америкалык борбор, Абиссиниялык борбор, Борбор Америкалык, Жер ортолук деңиз борбору, Түштүк Батыш Азиялык борбору, Тропикалык Түштүк Азиялык борбор, Чыгыс Азиялык борбору жана Индо-Япониялык борбор болуп 8 борборду аныктап, талдап, ошол борборлордон негизги өсүмдүктөрдүн төпкү теги мына ошол борборлордо экендигин аныктап чыккан. Бул жерден дагы кээ бир жаныбарлар жөнүндө дагы айтып өтсөк болот. Жаныбарлар жөнүндө дагы ошол азыр биз ошол 8 Вавилов аныктаган 8 борборлор жөнүндө точкаларын көрүп жатабыз. Ал кайсы борбордо кайсы өсүмдүктөр экендигин силер видеодон көрүп турасыңар. Демек, бул жерде картошка, помидор Америкада, Түштүк Америкада экендигин көрүп турасыңар. Ал эми бул жерде биз кээ бир үй жаныбарларын келип чыккан борборлорун, келип чыккан өлкөлөрүн көрүп турабыз жана төпкү жапайы жаныбарлардан таанылгыс болуп өзгөргөнүн байкайбыз. Бул жерден мына ошол жогорудагы билимдерге таянып, өсүмдүктөр боюнча дагы, өсүмдүктөрдүн сорттору боюнча, жаныбарлардын породасы боюнча дагы биздин улуу окумуштуубуз бул жерде ошол жаныбарлардын төпкү теги кайсы жаныбарлардан келип чыккандыгы жөнүндө маалыматтар кетип атат. Мына ошол маалыматтарга таянып, биздин улуу окумуштуубуз Чарльз Дарвиндин ушул селекция илими боюнча дагы чоң эмгектери бар. Ал Дарвин бул жерде ар кандай өсүмдүк сорту жана жаныбарлар породасы окуу изилдеп туруп төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарган. Алар бир же бир нече жапайы төпкү тегинен келип чыккандыгын айткан. Ал жаңы сорт же болбосо порода төпкү теги бир же болбосо бир нече жапайы өсүмдүктөрдөн же жапайы жаныбарлардан келип чыккандыгын айткан. Жөнүндө бул боюнча дагы чоң эмгектери бар. Мына ошол Дарвиндин окуусу боюнча биз билебиз
тандоолор боюнча жасалма тандоо жана табигый тандоо дегендер боюнча да биздин тааныштыгыбыз бар. Ошол тандоолордун систематикасы боюнча бул жерде силер көрүп турасыңар. Биз жогоруда айтып өткөндөй, бардык көпчүлүк өсүмдүктөр жана жаныбарлар жапайы жаныбарларды акырындык менен үйрөтүү аркылуу үй жаныбарлары айландырууда адам баласынын эмгектери аябай чоң болгон экен. Алар ошол көптөгөн жанагы жапайы жаныбарларды көнүктүрүп акырындык менен ошол үй жаныбарына айландырышкан. Эми балдар, биз бүгүнкү селекция боюнча өтүлгөн темадан өзүбүздөгө керектүү болгон маалыматтарды алдык деп ойлойм. Ошол алынган маалыматтар боюнча биз азыр сабакта бышыктоо иретинде өзүңдү текшер деген жумушубузду аткарсак. Өзүңдү текшер деген жумушта бул жерде дал келтирүү же болбосо бул өзүңдү текшер жумушунда сол жагында өсүмдүктүн сорттору жөнүндө, жаныбардын породасы жөнүндө турат. Алардын, мисалы үчүн, өсүмдүктүн жергиликтүү сорту дегенди кандай түшүнөбүз? Жаныбарлардын жөнөкөй породасы дегенди кандай түшүнөбүз? Селекциялык сорту дегенди, өсүмдүктүн селекциялык сорту дегенди кандай түшүнөбүз? Мына ушул дал келтирүүнү азыр 1 минуттагы убакыттын ичинде жасайбыз. Бир мисал келтирип коеюн. Мисал үчүн өсүмдүктүн жергиликтүү сорту. Бул өсүмдүктүн жергиликтүү сорту дегенде өсүмдүктөрдүн арасынан тандап өстүргөндүн натыйжасында пайда болгон сорт. Демек биз тандап өстүргөндүн натыйжасында пайда болгон сорт. Мына ушул бир мисал. Демек ушундай кылып туруп жоопторун табат экенбиз. Биринчи сол жактагы биринчи өсүмдүктүн жергиликтүү сорту дегенге дал келет экен. Кайсыл? Оң жактагы үчүнчү жооп дал келет. Өсүмдүктүн жергиликтүү сорту. Өсүмдүктөрдүн арасынан тандап өстүргөндүн натыйжасында пайда болгон сорт. Мына ушинтип бул жумушту аткарабыз. Мисал үчүн дагы бир жоопко токтолойлу. Бул өсүмдүктүн селекциялык сорту. Өсүмдүктүн селекциялык сорту атайын илимий изилдөө мекемелерде жаратышат. Демек, бул жактагы үчүнчү суроого же болбосо үчүнчү аныктамага оң жактагы экинчи жооп туура келет. Өсүмдүктүн селекциялык сорту атайын илимий изилдөө мекемелерде жаратышат. Мына ушинтип дал келтирүүнү жүргүзөбүз. Эгерде биз ошондой дал келтирүүлөрүбүз туура болсо, демек биз теманы жакшы түшүнгөн болобуз. Бардыгыбыз ушул тапшырма менен, класстагы, сабактагы тапшырма менен өзүбүздү текшерип көрөбүз. Балдар, бул жерде дагы бир кызыктуу маалымат бар. Бул Нью-Йорктогу университеттин профессорунун өтө кызыктуу мөмө дарагында, бир түп мөмө дарагында 40 түрлүү мөмөнү көрүүгө болот. Бул окумуштуудай кызыктуу көрүнүш. Көңүл бурабыз.
Сливы, персики, нектарины, вишни и даже миндаль на одних ветках. И это еще не все. На этом дереве в общей сложности 40 видов фруктов. Растет оно на территории университета города Сиракьюз в штате Нью-Йорк. Создатель гибрида – профессор этого университета. Вот нектарин. Он растет из ветки сливы и продолжает расти здесь, а на конце уже персики. Весной и летом привитые на одном дереве косточковые культуры создают настоящую мозаику цвета и вкуса. Хотелось, чтобы такое дерево было где-то в людном месте, чтобы проходящий мимо человек мог увидеть его разноцветные цветы и разные плоды, чтобы он остановился и задумался в повседневной суете. Я слышала, что такое дерево существует, но не знала, что оно растет прямо здесь. Не думала, что так близко. У профессора есть еще 15 аналогичных питомцев, в основном на северо-востоке США. Такое увлечение поглощает все его свободное время с апреля по сентябрь. Признается, изначально планы были амбициознее. Он хотел привить на одном дереве не 40, а 100 разных видов фруктов. Bir budakta başka mümü, ikinci budakta başka mümü. Mına бұл оқмуш қызықтуудай видео. Немесе балдар бүгүнкү сабагыбызды ошол кызыктуу видео менен аяктайбыз. Үйгө берилүүчү тапшырма. Кошумча адабиятты колдонуп, маданий өсүмдүктөрдүн 2 сорту жана бакма жаныбарлардын 2 породасы жөнүндө маалымат таап, төмөнкү таблицаны дептериңерге көчүрүп толтургула. Бул жерде 2 өсүмдүктүн сортун жазасыңар, 2 жаныбардын породасын жазасыңар. Дагы аларга адамга керек болгон маанилүү белгилерин белгилейсиңер. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Sabah ayakta